Башка улутка христианга тийип, ал мусулмандыкты алса болобу дейт. Ошондо мусулман боло албаса толугу менен дейт. Башка турмушка чыгыш үчүн ал мусулман болуш керек, андан кийин гана нике кыйылат. Эгерде башка бир христиан дининдеги, иудаизм дининдеги же бир жана буддисттерге күйөөгө тие турган болсо, нике кыйылган нике бул нике жок, зына эсептелет. Ал качан калима айтып ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах дегенден кийин ана мусулман болот. Бирок ичинен кирбесе аны биз биле албайбыз. Ичинен бизде аппарат жок bizde. Biz ошо чыртына карап, ушуну мусулман экен деп билип нике кыябыз. Ошо биздин бир кыргыз кыз Шведке турмушка чыкканда мен нике кыйгам. Бир немеске нике кыйгам. Келиме айтып мусулман болуп, шарттарын билип, ушул динге кирдим деп айткандан кийин, урматтуу бир тууганым. Анан ага чейин нике кыйылбайт. Эгерде жашап жүрүп, кийин күйөө мусулман болсо, никени кайра жаңадан кыйыш керек. Ага чейин жашоосу зына болуп эсептеле берет. Жашоо зына болуп эсептеле берет. Ал эми мусулмандар башка динден алса болот, христиан же жанагыдай иудаизм дининдегилерди, бирок алар дагы афифа болуш шарты менен, таква болуш шарты менен. Түшүнүктүү туугандар, макру. Бул жакта намаз окуганда Аллаху акбар деген сайын колдорун көтөрүшөт, биз өзүбүзчө билгенди окуй беребизби? Ооба. Ошондой намаз окуган пайгамбар алейхиссалам дагы, бирок кийинчерээк аны таштаган. Анткени исламдын башында кол көтөрүп окулгандагы көп нерсе болгон. Исламдын башында да намаз окуп сүйлөй беришкен. Ал эмес башында жанагы арак ичип деле намаз окуган учур болгон. Ошон үчүн биздин айтпады президентибиз, арак ичсе боло берет, молдолор бекитип коет деген, ал ошо дагы кичине окуса билип алат эле бардыгынча. Анткени башында арак арам эмес болчу да, иче беришчү бардыгы. Анан аракты дароо эле арам деп койсо, эч ким кайтпай коюшу, ошон үчүн айткан аракты намаз окуп атканда ичпегиле деген аят келген да. Адамдар арак ичет, намаз окуганда ичпей коет. Ошондо түндө ичип анан күндүз ичпей калышкан. Ошентип отуруп барып арак арам делгенде, арактар төгүлгөндө Мадинанын көчөлөрүнөн арак кадимде сел болуп аккан. Анан кээ бир адамдар Куран окуганда ошол жана аракты намаз окуганда ичпегиле, аз ичсеңер деген окуп алып туруп, ошону молдолор жашыра берет деп айтып беришет да. Жок, молдолор жашырып болгону бул жанагы эмне тадаруж деп коет. Мындай тепкич менен ошол арак арам болгон. Биринчи арак намаз убакыт ичпегиле, анан барып биринчи мас болгон ичпегиле деген. Ичкиле, бирок мас болбосоңор боло берет. Сөзүңөр өзгөрбөйт. Ошондо отуруп келген. Ошол сыяктуу мындай бир тепкич менен келгенде арак этегинде арам болуп. Ошол сыяктуу намаздын башында адамдар сүйлөй беришкен, кыймылдай беришкен. Анан пайгамбар тыйган. Ошон үчүн кээ бир алымдар колун көтөрүп намаз окуган, ошого чейинки мурдагы доордогу аракеттер менен биз айтабыз, жок ал мансух болгон, ошондуктан колду көтөрбөй окуган сүннөт. Бир гана жерде айт намаздарда жанагыдай намаздын башында кол көтөрүлөт, ошону сүннөт деп билебиз. Бирок кол көтөрүп окуган бир туугандарга каршылык көрсөтпөйбүз, алар да өзүнүн далилин карманып атат. Бирок биздин далилибиз күчтүүрөөк деп өзүбүздүн жол менен жүрө беребиз. Пайгамбар алейхиссалам бир жолу мешитке киргенде бардык кол көтөрүп окуганын көрүп, эмнеге намазыңа тыштан окубайсыңар деп айткан хадис бар. Ошон үчүн биз аларды мансух деп билебиз.